17-сінен 18 апрелге қараған түні өлкөдө TikTok сервисіне чектөө киргизилди. Аталган социалдык тармак ачылбай үзгүлтүккө учурап жаткандыгын колдонуучуларда жазып чыгышууда. Анда Мега Билайн О мобилдик операторларында TikTok кызматына кирүү мүмкүнчүлүгү чектелген. Böyle айтып атышты мага, иштеп атабы деп. Көрсө TikTok жабылат деген экен. Мен ойлойм, TikToктун жабышы бул жакшы нерсе болду деп. Себеби бардык эле жаштар өзүн TikTok'ка кирип кетти, баары эле окубай, мынтип, кандай десем, баары эле колуна телефон түшпөй калды. Жакшы болду кайра. Бул тоскоолдук жаралганына биз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Мен ушундай ойлойм. Менин пикиримче, мисалы азыркы жаштарды күнөөлөбөйм мисалы. Көп жаштарыбыз мындай тетир жагынан колдонуп атат да. Нет, кирбей атат. Өчүп калдык. Жок, TikToкту жабылганы бир жагынан туура эле, бирок тыйынын деле эки жагы бар да. Жакшы жактары деле бар болчу, бирок жабылганы мага жакпады. Мындай чарага TikTok платформасынын коомго терс таасирин тийгизип, балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы негиз болгон. Акыркы учурда TikTok'ко жаш кары дебей жипсиз байланган учурлар арбыган. Учурда тиркемеге чектөө коюлган менен кээ бир интернет провайдерлерде иштеп жатат. Андан тышкары VPN менен да ачылууда. Азыр VPN аркылуу TikTok'ту көрүп атасыз, Ооба. Билбейм, сарылап турсам иштебей калыптыр да. Анан VPN менен кирдим да. Ошо эле болду. Ал арада чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму өлкөдө TikToктун жабылышына тынчсыздануусун билдирди. Жашы жетелектерди коргоо шылтоосу менен бул чечим интернетте маалымат алуу укугун чектейт деп эсептейт. Эмне болду эле, бир тапшырма берди эле бирөө менен жолук деп. Ал жерге барсам ал жигит мени зордуктап койду деп атат. Мына ал байоолук менен, кызуу кандуулук менен, чынчылдык менен, балалык эмоция менен барды аткарып атам деп күргүү бааларга дем берип атышпайбы? Эндорфин пайда кылып атат. Ошо менен барды дагы ал алданып калды. Эмне болду? Бир өмүргө жакшы талкаланып, билимсиз, кесипсиз, анан атасыз бала тарбиялап атат. Буга чейин да TikToкту жабуу маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, талаш-тартыш, кайчы пикирлерди жаратып келген. Андагы акылга сыйбас, жосунсуз аракеттер коомго тарап, талкууга жем таштап келет. Мындай жат көрүнүштөр кыргыз элинин көнөргүс маданиятын талкалап, келечек муундун аң сезимине балта чабууда дешет. Бир ушундай бир кемпай, бекерчи жигиттер туруп атат да, жаш кыздарды арыраак бар дагы тегеренде чечин деп атат. Мен аны өзүм, менин контентиме чыкпайт, мен көргөн жокмун. Facebook алып келип, моундайлар чыгып атат, жабыш керек деген талкуулардагы видеолордон көрдүм. Демек, зыяны болуп атат да. Ушул нерсе. TikTok бул кыска видеолордон турган платформа жана ачык аянтча. Аны ким кандай колдонот өз эрки. Тилекке каршы туура эмес пайдаланып, коомдун табитин бузган көрүнүштөргө жол берилип келет. Мага келгендер жашынан 1,5 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар келишет, көбүнчө ооргандар, көбүнчө тики, нервный тики. Бир больнойдо алып келди, баланы алып келди, апасы. Такыр ала албай койдум дейт. Алсам эле бакырат балам дейт. Нервный болуп, нервный срыв болуп, ыйлап, пока телефон колуна келгиче бала ушунчалык ыйлап бакырып аткандан ошо успокоиться этсинчи деп туруп карматып коем дейт. Бул о чем говорит? О том, что это привыкание. Бала как наркоман, игроман деген бизде диагноз бар. Мурун наркоман деп айтчу, азыр игроман боюнча лечение кылып атабыз. Эске салсак, коңшу Өзбекстанда да TikToкту колдонууга чектөө киргизилген. Аталган социалдык тармакты Индияда да колдонууга тыюу салышкан. Себебин коомдук тартипти бузууга өндөйт, өлкөнүн коопсуздугуна зыянын тийгизет деп түшүндүрүшкөн. Японияда TikToкту өз өлкөсүндө жабууга кызыктар экенин кабарлаган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Асидин Турганбаев, Ош ТВ.